Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Mehrimdi, urayımdı Allah'ın atı menen başlap, jaratkanга mактуу olur, paygambarыбызга salam салаваттар айтып, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан кечелери, Рамазан сабактарын улантуудабыз. Бүгүн дагы биз сиздер менен Кудайым буйрса, мына ошол Рамазандан алына турган өзгөчө бир өрнөк, сабак, мына ошого бир аз токтолууну туура көрүп турабыз. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "Ва ин таудду ни'маталлахи ва ла тухсуха." Егер Аллах Тааланын берген нематтарын эсептесеңер, санына жетпейсиңер, акырына чыкпайсыңар дейт. Мына ошол Аллахнын берген нематтарынан болгон чоң нематтардын бирөөсү бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде баса белгилеп айткан: "Ни'матан магмунун фихима касирун минан нас, ас-сиххату вал фараг." Эки түрдүү немат бар, эки түрдүү Кудай берген жакшылык бар. Ал эки түрдүү немат жакшылыктан адамдардын көпчүлүгү гафилетте, мына ошонун кадыр баркын билише бербейт. Мына ошол эки немат Аллах берген чоң нематтардан. Бирок ошол эки нематты көпчүлүк адамдар сезбейт, байкабайт дейт. Мына ошол эки нерсе. Бул ас-сиххату, биринчи ден соолук боло турган болсо, экинчиси аль-фараг, бош убакыт. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз сиздер менен мына ошол биринчи немат болгон ден соолук боюнча бир аз, ден соолуктун кадыр баркы жөнүндө бир аз сөз кылууну туура көрүп турабыз. Жараткан Аллах Таала сиз экөөбүзгө бүгүн дагы 2023 жылдын Рамазанына тирүү жеткирип гана тим болбосун бүгүн Рамазан кечелеринде таң аткыча тахажжуд менен, таравих менен ибадатка мүмкүнчүлүк берип, ал эми күндүздүн күнү кечке чейин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жараткан Аллах Тааланын буйругу болгон мына ошол орозо, Рамазан орозосун кармап Аллах Тааладан чоң сыйлык, ажыр, соопторду алып аткан. Өзгөчө пайгамбарыбыз баса белгилеп айткан, дуалары кайтарымсыз болгон, Аллах Таала менен эч бир тосмосуз сүйлөшө турган даражага жеткендигибиз, албетте бул биздин ден соолугубуздун бар болуп туруп, мына ошол ден соолуктун кадырын билип, орозо кармаганыбыз, орозонун урматына Аллах Тааланын мына ошондой нематтарды берип аткандагысы. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн мен сиздер менен ден соолуктун кадырын билели. Кыргызда жакшы сөз бар: эсиң барда этегиңди жый деп. Бүгүн мына ошол акылыбыз барында, өмүр барында, убакыт барында, ден соолук барында мына ошол ден соолуктун кадырын билип, Аллахтын өзүнүн берген нематтарын Аллахымдын сүйүүсүнө жете турган, Аллахнын ыраазычылыгына алып бара турган кээ бир иштерге, кээ бир ибадаттарга пайдаланууга жалпыңыздарды чакырып кетем. Ден соолук бул Аллах Таала берген чоң немат болсо, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "Ла тусалунна яума изин анин наим." Мен берген нематтардан кыяматта сөзсүз сураласыңар дейт. Мен кайсыл жакшылыкты берген болсом, ал нерсеге сөзсүз албетте силер жооп бересиңер дейт. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадистеринин биринде: "Аннаху لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه." Адам баласынын кадамы кыяматта эч жака жылбай калат экен. Кээ бир 4 нерсеге жооп бермейинче. Мына ошолордун бирөөсү бул, мына ошол өмүрүнөн суралат: "Фима афна." Өмүрдү кандай өткөрдүң деп. Өмүрүңдү эмнеге сарптадың? "Ва ан илмиги фима амилт." Алган илимиңе, билген маалыматыңа, билимиңе кандай амал кылдың? Элиңе, жериңе пайда келтире турган бир иштерге жумшадыңбы? Сен билген мына ошол акылыңды, билимиңди мына ошол коомубузга пайдалуу бир иштерге багыт берип мына ошого жумшадыңбы, жумшабадыңбы? Мына ошол илимиңден, билимиңден дагы сурайт экен. "Ва ан малиги мин айна иктасаба ва иля айна анфакт." Тапкан акчабыз, байлыгыбызды каяктан таптың жана кайда жумшадың деп мына ошонун дагы сурайт экен. Ал эми акыркысы болсо бул: "Ва ан жисмиги фима абла." Мына ошол Аллах берген өмүрдү, Аллах берген ден соолукту, күчтү, энергияны кай жака жумшадың, кайда короттуң? Түнү менен уктабастан көчө кезип, таң аткыча кафелерде, дискотекаларда жүргөн жаштар бар, чоңдор бар. Бирок Аллах Таала мына ошол берген ден соолукту бүгүн Рамазан кечелеринде өзгөчө мына ошол чыныгы күчтүүлөр бүгүн залга барып башаган таң аткыча дискотекада бийлеген эмес, балким Кудайыма шүгүр бардык биздин мечиттерде таравихте хатмы Кур'андар окулуп 2 саат, 3 сааттан мына ошол Аллах Таала менен түз байланышып мына ошол намаз окуп атабыз. Мына ошол намаздарда турууга Кудай берген ден соолукту колдондуңбу, колдонбодуңбу, мына ошонун дагы суралат экен. Мен баса белгилейин деген нерсе, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн Рамазан кечелери. Аллахнын рахматы, мээрими, кечирими жааган күндөр, түндөр турат. Өзгөчө биз жана эле бир мусулман бир тууганыбыз менен бирге мына ошол исламдын 5 фарзынан болгон бир фарзы бул зекет ибадаты. Мына ошол өзгөчө зекет ибадаты бул Рамазан кечелеринде болгон болсо, Рамазан күндөрүндө берилген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Рамазан айындагы нефил ибадаттар фарз ибадатка тете" дейт. Рамазан күндөрүндөгү сүннөт намаздар
жөнөкөй күндөгү фарз намаздын соогуна барабар болот дейт. Ошондуктан бүгүн садака берем дегендер, зекет берем дегендер болсо, мына ушул айдан пайдаланып калсаңыздар, анткени Аллах Тааланын кыяматта пенденин кадамын бейишке да, тозокко да жылдырбастан туруп сурай турган нерселеринин бирөөсү бул. Байлыгынан сурайт экен. Минайна иктасаба ва ина айна анфакта. Кайдан таптың жана кайда жумшадың деп. Бүгүн мына ошол тапкан байлыгыбыздын эсебин бере турган күндөр, түндөрдө турабыз. Эгер ушул күндөрдө бере турган болсок, Рамазандын урматына бир зекетибиз 700 миң зекет, балким валлаху юдаифу лиман яша валлаху васиун алим. Аллах каалагандарга мындан дагы көбөйтөт дейт. Балким мындан дагы көбөйүп, эселеп сооп алууңуздарга бир себепчи боло турган күндөрдө мына ошондагы эскертип коюуну туура көрдүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде İğtanim hamsan qabla hamsin. 5 nerse kelbestен murda, sağa 5 nerse jetpestен murda, 5 nersenin kadırın bil deydi. Buna oşol 5 nersenin birincisi bul, albatta şababaka qabla haramik. Jaştığındı qarıbastan murda, qarılık kelelekte, belinden küçük etelekte, putun tağlay turgan bol elek malda, zeynin qarmabay bir nerse jattay albay kalgan uçurunda. Бүгүнгүдөй болгон энергиясыны күчтүү болуп, ибадатка дагы, жумушка дагы бардык нерсеге күчүң жетип, жаштыгың мына ошол күчүң толуп турган учурда ибадат кылып калгыла, жаштыгыңды туура жолго, адал жолго пайдаланып калгын. Анткени мына ошол карылык келбестен мурда жаштыктын кадыр баркын билгиле. Васихатека кабла сакамик. Оору келбестен мурда ден соолуктун кадыр баркын бил дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Вагинака кабла факрик. Байлыгыңды кедей болуп калаардан мурда. Бүгүн акча тапкан, бизнесин жолго койгон, мына ошол пулду, кыйын иштин көзүн билген жалгыз сен эмессиң. Жараткан Аллах Таала бүгүн берип аткан болсо бергени дагы сыноо. Эгер эртең бербей койсо, бергени дагы сыноо. Ошондуктан да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам вагинака кабла факрик. Байлыгыңды кедей болоордон мурда кадыр баркын билгин дейт. Бүгүн мына ошол Аллах Таала берген байлыктын зекетин, садакасын өзгөчө Рамазан кечелеринде мына ошол эмне муктаждарга таратып берип, мына ошол байлыктын дагы өзүнчө бир эмне ибадатын кылыңыздар. Анткени Аллах Таала эмне берген болсо, ошол нерсе менен ибадат кылабыз. Ден соолук берсе, ден соолук менен ибадат кылабыз. Убакыт берсе, убакыт менен, өмүр берсе, өмүр менен. Ошондой эле байлык берген болсо, байлык менен дагы ибадат кылынат. Албетте байлыктын, акчанын ибадаты бул, мына ошол өзүңүздөргө белгилүү болгондой, зекет менен, хайыр ихсан, садака менен. Зекет, садака дегенде бүгүн көпчүлүгү мына ошол эмне мечит, медреселерди түшүнүп калды. Бүгүн Кудайыма шүгүр, биздин мекенде мечит, медреселер силердин мына ошол бере турган садакаңарга, зекетиңерге муктаждыгы алхамдулилла азайды. Бүгүн мына ошол биз мечиттерди, медреселерди жылытканга эмес, балким мына ошол канчалаган таш болуп калган, катып калган, муздап калган, бир тууган менен бир тууган саламдашпай калган, мына ошол таш болуп калган жүрөктөрдү жылытууга, хайыр ихсаныңыздарды, садаканы ошого жумшасаңыздар. Бүгүн мына Рамазан кечелеринде ифтарлыкка, ооз ачарга мына ошол чыныгы муктаждарды чакырып ошолорго чай берсек, чыныгы өзүбүздүн эже карындаштарыбызды, бир туугандарыбызды чакыртып, бир туугандар ортосунда мамилени бекемдесек, кээ бир жерлерде кошуна менен кошуна саламдашпай калган, бир тооктун айынан, бир уюнун айынан, мына ошол айыл жеринде өзгөчө биринин малы бирине кирип кетет, суу кезүү болсун, мына ошол кээ бир нерселер болбосун нерсени талашып, ошонун айынан 10 жылдан бери саламдашпай жүргөн дагы мекендештерибиз бар. Мына ошолор дагы бүгүн мына ошол эмне алгачкылардан болуп кечирим сурап, кошуна келиңиз Рамазандын урматына. Аллах Таала баарын кечирет экен. Биз дагы Кудай сыяктуу бири-бирибизди кечиришели. Мени кечириңиз. Ошондо мен айып, эгер кошунан кеткен болсо дагы айып менден кеткен болчу деп биринчилерден болуп кечирим сурай турган болсоңуз, эртең жараткан Аллах Тааланын астына барганда соогун албетте чексиз аласыз. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Фамен афа ва аслаха" ким кечирсе, кечирип эле койбосун, ва аслаха мамилени бекемдесе, келиңиз, чай ичип кетиңиз, ошондо менен кетиптир. Мен сизди капа кылып койгон экем деп туруп, мамилени оңдо мындан ары жакшы катташалы деп кудасы менен катташпай калгандар бар. Дос менен катташпай калган бар. Кошунага салам айтпай калган бар. Тилекке каршы бүгүн тойдогу кээ бир киреше чыгашалардын айынан бир тууган менен бир тууган бири-бири менен мамилени үзүп, саламдашпай калгандар бар. Ушул күндөрдө кечиришели, ушул күндөрдө бир туугандын кадырын билели, өмүрдүн кадырын билели, ден соолуктун кадырын билели, өзгөчө Рамазан кечелерин кадырын билип, кечиришип, сыйлашып, иншалла ибадат менен өткөргөнгө Аллах Таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ден соолукту оорубастан мурда кадырын бил дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, эгер бүгүн базарга барсак, базарда дагы пробка, аябай эл көп. Тойго барсаң, тойдо ошондой, кафеге барсаң, кафеде да ошондой пробка. Ошол эле учурда
сіздерге менин осуятым бүгүн Рамазан күндөрүндө ооруканаларга, больницаларга бара турган болсок, ал жерде дагы очередь ошончо. Бирөө башынан ооруп барган, бирөө ичинен ооруп барган, бирөө путунан, бирөө көзүнөн, бирөө тамагынан айтор канчалаган бүгүн жете табыз укпаган оорулардын түрү пайда болуп, мына ошол бардыгы шифа таппастан мына ошол кыйналып жүргөндөр бар. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-сиххату таджул муъмин, ла яраха иллал марид." Денсаулык бул денсаулыгы бар адамдын башындагы өзүнчө бир көзгө көрүнбөгөн таж. Ал денсаулыгы бар адам башындагы тажды ла яраха иллал марид, оорулар гана көрө алат дейт. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, сиз кээ бир аталарыбыз бар. Орозо кармай берем, курсагым деле ачпайт, ушул сигаретимден кыйналып тутпай койдум дейт. Өзү туткан эмес, 60га кирип, 70ге кирип, аны дагы уялып, башка кылып жашырып, унчукпай коюштун ордуна, наоборот, мына ошол эмне, кайдагы бир кыйраткансып, Берлинди жеңгенсип, шултоолорун айтат. Кармай берет элем, ушу нашвайым эле болбогондо, ушу нашвайга чыдабайлы ачып алдым дамыла деп. Сигаретке чыдабайлы ачып алдым дамыла деп. Бүгүн кээ бир инсандар бар. Аллах Тааладан жыл 12 ай сурайт. Аллахым Рамазанга чейин денсаулык берсең. Мына ушул оорум айыкса, эл сыяктуу мен дагы Рамазан күндөрүнөн, түндөрүнөн пайдаланып орозо кармасам деп тилекке каршы айыкпай турган дарттарга кабылып, урматтуу мусулман бир туугандар, орозо кармаш кээ бир инсандардын арманы. Алар 2 саат, 3 сааттан ашык ачка жүрө албайт. Алардын денсаулыгына жол бербейт. Ал эми сиз экөөбүз бүгүн денсаулыгыбыз бар туруп, кээ бир тууган жигиттерибиз башкалар жолдо көчөдө көрсөң, мына ушул Рамазан күндөрүндө уялбастан, коркпостон сигарет чегип жүргөнү бул албетте мусулмандын баласына жарашпаган, бул адепсиздик, уят нерсе. Рамазандын өзүнүн урматы, сыйы болуш керек. Урматтайлы, сыйлайлы, өзгөчө менин кайрылуум мына ошол ден соолугу барларга. Ден соолуктун кадырын билели. Рамазан кечелериндеги мына ондай болгон баалуу күндөрдүн, баалуу мүнөттөрдүн да кадырын билип иншалла ибадат менен өткөрүүгө барыңыздарды чакырам. Али дагы кеч эмес, Кудайым буйрса алдыда дагы 25-24 күн орозо калды. Буга чейин тутпаган болсоңуз, бүгүн бизди көргөндөн кийин иншалла мына ошол эскертүүбүздү туура кабыл алып, эскерткенибиз бул кыйындыгыбыздан эмес. Кереметтүү Кур'анда Аллах Тааланын буйругу болгондуктан фазаккир фа инна зикратан фаул муъминин. Эскерткин уймандууларга пайда берет дейт. Биз мусулман бир тууганыбыз сиздерди жакшы көргөндүгүбүздө мына ошол кээ бир жакшы жакка чакырганыбызды туура кабыл алып, иншалла мына ошол Рамазан күндөрүн ибадат менен өткөрүүгө Аллах Таала бардыгыңызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Бүгүн кээ бир инсандар бош, бекерчиликтин айынан орозо кармабайт. Тияка басат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Игданым хамсан кабла хамсин, 5 нерсе келбестен мурса 5 нерсенин кадырын билгин. Мына ошол 5 нерсенин бирөөсү бул ва фирага кабла шугулик. Бош убактыңды Аллах Таала бир нерсе менен алек кылып койгонго чейин кадырын бил дейт. Бүгүн кээде боштуктун айынан ал жака басат, бул жака басат, мечитке десең баардыгы жаа бою чочуп качат. Бирок бүгүн мына ошондой бош убакытта келип эгер намаз окубасак, бош убакытта келип ибадат кылбасак, Аллах Таала бүгүн бош убактыбызды башка нерсе менен дагы алек кылып койгусу толук мүмкүн. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, ден соолуктун убакыттын баарын кадырын билели. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн башка бир куттуу хадисинде: "Мен асбаха муафан фи бадани, аминан фи сирбih, индаhu quta yawmi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi khazafiriha." Ким эрте менен таң атканда ден соолугу чың таң ата турган болсо, жана үй бүлөсү менен амандыкта, тынчтыкта, бомба түшкөн жок, башка болгон жок, жер титиреп көмүп калган жок, тынч ойгоно турган болсо, валаху кут яуми, бир күндүк жей турган азык түлүгү, тамагы боло турган болсо, факанна махизат лаху дуния, ага дүйнөнүн бардык жакшылыгы берилиптир дейт. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, ден соолуктун бүгүн кадырын билели. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "Ва ин шакартум ла азиданнакум", эгер мен берген нерсеге шүгүр кыла турган болсоңор сөзсүз көбөйтүп берем дейт. Шүгүр келтирүү бул албетте. Кудайыма шүгүр, ден соолугум жакшы, Кудайыма шүгүр, балдарым жакшы дебестен, балким тил менен эмес, амал менен болот. Бүгүн ден соолуктун, убакыттын шүгүрүнү иншалла күндүздүн күндөрү орозо кармоо менен, ал эми кечиндеси таравих менен, тахаджуд менен өткөрүүгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Кудай берген чоң неиматтардын бирөөсү бул ден соолук. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки түрдүү неимат бар. Адамдар ал эки неиматтын кадырына жетпейт. Ал неиматтын бирөөсү ден соолук, экинчиси бош убакыт дейт. Бүгүн ден соолугу барлар, бош убактысы барлар Аллах Таала башка нерсе менен алек кылып, бүгүн мешитке келгенге убакыт таппагандарды больницадан чыгарбай кое турган бир ооруну бергенге чейин кадырын билип ибадатка кайталы. Ва ин таудду ниъматаллахи ва ла тухсуха. Эгер Аллахтын берген неиматтарын эсептей турган болсоңор, эсебине жетпейсиңер. Инналлаха ла гафурур рахим. Чындыгында Аллах Таала
keçirimдүү, мээримдүү Рамазан кечелеринде окуган намазыңыздарды, туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Кудайым буйрса амандыкта жолугалы, эч качан оорубаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.